бүгүнкү күндө Таластагы төө бурчактын экспортко кетип жатканы көп мамлекеттерге болуп жатканын баардыгыбыз билебиз. Бирок айрыкча Индия мамлекетинде ушу төө бурчактын баасы өтө жогору экен да. Бирок эмнеден биз кыйналып атабыз? Ошол жака жеткирүү логистикалык маселе болуп атат. Алмаз Акымжанович, ошол үчүн ушул логистикалык маселесин мамлекеттик деңгээлде бир жакшы бир карта түзүп, биздин ишкерлерге, ошо экспорт жасаган төө бурчакты жасаган ишкерлерге бир чогулуп, жыйын өткөрүп, кантип ушул Индия мамлекетине жеткирүү бир максатын караса, эгерде бир арзан баа менен логистикалык баа чечилип калса, анда ойлоймун Таластын төө бурчагы дагы баасы көтөрүлөт да. Бул барып биздин дыйкандарга чоң бир салым болот. Мына ушуну бир эске алып, бир протоколдук тапшырма берсеңиз, ушунун үстүндө иштесе Айыл чарба министрлиги, жол транспорт министрлиги. Рахмат.